Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер кайрадан кыргыз элинин баатырлык эпосу Манас жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурдуку көрсөтүүлөрдө Сагынбай Орозбактын вариантынын негизинде 5 томдуу роман жазгандыгын жөнүндө айткан элем. Мына китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен билим берүү министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынан текшерүүдөн өткөзүп, бул китептердин баары кыргыз адабияты программасына, мектептердин программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары киргизилген. Мындан тышкары мен 8-11 класстын окуучулар үчүн мындай кылып туруп жумушчу дептер дагы түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы мектеп программасына киргизилген. Баатырлык эпосубузду мындан ары жайылтуу максатында мен өзүмдүн романымды орус тилине которуп, эки тилдеги варианттарды тең атайын интернет сайт ачтым. eposmanas.com деп ошол жерге коюп, ошол жерден кимде-ким кааласа сатып алса болот эки китепти. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Акын бешиңге карай бет алган Манас эки максатты көздөдү. Биринчиден, ал калмактардын канын өлтүрүүгө же туткунга алууга умтулду. Экинчиден, Акын бешиң туунун түбүндө бекерине турган жок. Калмактар туусу кууламайынча кубат кылып уруша берет эле. Ошондуктан аны сөзсүз куулатуу керек болду. Манас калмактарды асты үстүн кылып чаап, туунун түбүндөгү Акын бешиңге жакындай берди. Андан соок албасын түшүнгөн калмактын каны коркуп кетип, качып, атына камчы салды. Манас качыра койбостон ак кула менен ага жетип барды. Жүрөгү оозуна тыгылган кан качканга аракеттенип, атына үстөп-үстөп камчы салып, аянычтуу менен калмактарын жардамга чакыра баштады. Бирок кеч болуп калган эле. Манас анын артынан найза сайганда Акын бешиң акчал кара аттын үстүнөн топтой кулады. Жерде оонолактап, жарадар болуп тура албай жатканда Айнакул жетип барып, анын башын кылыч менен чаап таштады. Канынын өлгөнүн көргөн калмактар алгачтай түштү. Толук жеңишке жетүү үчүн Манас ак куланы чууратып, ачалбат менен сулатып, аларды уга өтөр кыргын салды. Аны коштоп ар тараптан эр көкчө, мунар, бакай калмактардын сазайын бере башташты. Натыйжа кайнаган маңгул калмактардын кайраттуусу калбады. Ага карабастан өжөлөнүп, түнү бою жумушуп, түлсүлдөшүп урушкан калмактар таң атаарда гана кысымга чыдай албай кача башташты. Кыргыздар аламанды коюп, аларды кууп, жеткендерин айбалта менен салып, кылыч менен чаап, союп кетип жатышты. Калмактардын качкандары кутулуп, кача албагандары тутулуп, туткунга түшүп, кыргыздар бул салгылашууда да толук бойдон жеңишке жетишти. Качкандардын арасындагы Анжияндын меркиши Мерке Жайсаң менен Шамыңша Олбой Ата шаарына ойбой салып барышты. Көп узабай жанынан үмүт жүргөн калмактардын 600 аскери да калаага качып барды. Ошондо Жайсаң, Мерке, Шамыңша, Меркиш дабагы биригип, кеңеш курушуп, жергиликтүү чантылмын баарын караткан болушту. Биз эсеби жок өлдүк, деди орто бойлуу сары жүзүдүү Мерке. Ошондуктан курман болгон жоокерлерибиздин өчүн алалы. Кантип кейиштүү башын чайкады узун бойлуу, чапчак, кара тору Шамыңша. Манастын колунан жеңилип, бул жерге араңда зорго качып келбедикпи? Туура
жооп берди Мерке. Биз Кыргызстандын аскерлеринен жеңилдик. Бирок жергиликтүү чантууларды кырып таштаганга толук кубатыбыз жетет. Мен буга макулмун. Кубанып кетти. Орто бойлуу, усак чанаштай дардайган Меркиш. Биздин чантуулар деле алаштын уругу. Алардын жашы менен карысын өлтүрсөк, үчүбүз алган болобуз. Баарыңар макул болсуңар, эртеге Анжиянга кетели. Тыянак чыгарды, Каракаш, Чапчак, Акчумал, Дабага. Ал жерде алаш уругунун жалгызын койбой, кырып таштайлы. Кабыл алынган чечимге ылайык 600 000 аскер тик турбастын учунан, аяк жагы аралда жанартуунун тушунан чантуудан бирди койбой чаба турган болушту. Калмактар ачык согушта душмандарын жеңе албастан ызаасын кол алдындагы тынч жаткан карапайым элден алып качылыкка барууну эп көрүштү. Албетте алардын баардыгы мындай жаман ойлордун туткунунда калган жок. Беш бармак тең эмес дегендей калмактардын арасында адамгерчилигин, ар намысын жоготкондор жетиштүү. Себеби баарынын түпкү атасы бир, балдараша сүйлөшүп, баштатан тили бир. Алар элине кандай жакшылыкты кааласа, кыргыздарга да ошондой эле бейпилдикти каалайт. Ушундай калмактардын бири орто бойлуу, чапчак, сары жүздүү Кетелик. Ал ошол жердеги Кудуңбай деген кыргыздын байы менен аябай ынак мамиледе. Меркиш баштаган төртөөнүн кеңешин кокусунан угуп, ичинде кыпындай кара ниети жок калмак мекендештердин кара ниет ойлоруна аябай нааразы болуп, кыргыз доосунун боз үйүнө дароо жетип барды. Кудуңбай, деди ал байга, биздин калмактар силердин манастын үчүн отурган болушуптур. Кантип? Чочула сурады орто бойлуу, кара сакалчан, Акчумал, Кудуңбай. Алар жергиликтүү чантууларды өлтүрүп, мүлкүн талап алууга чечим кабыл алышты. Уялгандан кызары жооп берди Кетелик. Эмне үчүн? Таңдана сурады Кудуңбай. Манас менен чогуу силерге каршы салгылашпасак, ага жардам бербесек, кайсы жоосуңуз үчүн бизди жазалаганы жатасыңар? Бай тике карады Кудуңбайга, кара чапанчан Кетелик. Карапайым калмактардын силерге эч кандай дооматы жок. Баарыбыз ондогон жылдардан бери ушул жерлерде бир туугандардай жашап, силерге ыраазыбыз. Силердин эч кандай жаманчылыгыңарды көргөн жокпуз. Бирок төбөлдөрүбүз булар алаштын уругу, манас келсе бизге жакшылык кылбайт деп силерди тукум куруктарган болушуптур. Ошондуктан тезинен качып кутулгула деп калмак келген жолуна кайтты. Ошондон кийин Кыргызда калмактын журту кайры кел, капырдын журту боору кел деген сөз калды. Кетелик кеткенден кийин элинин келечегинен тынчсызданган Кудуңбай дароо 50 киши чаптырып, түрк уулунан түк койбой, баарына калмактардын кара ниети тууралуу кабарлады. Кумарык менен Чалдыбардагы, Куймадагы, Улуй Атадагы, Меркидеги, Күйүк, Чакмак доосундагы, Тарбыгындын коосундагы, Тер, Чим коргондогу кыргыз казактын баары жыйылып, Алманды сууга барышты. Кудуңбай баш болуп 200 000 46 эл бөлүнүп, эл журтун таштап качканга аргасыз болду. Алар антип турганда арттан манас өксө шибер жол менен түмөндөгөн орт үчүн колду баштап, А15-тин аскерлеринин артынан саяк кылып баратты. Бул жөнүндө Ташкентте кабарды алган орто бойлуу, көк көзү, сары жүзүү Панус хан Жибен калмак нуркунан Субун тыргоо журтунан 400 000 аскер жыйып алды. Ар кандай алаш болсо да, аларга акырзаман салам, ызырынды Панус. Билин койбой кырып, А15-ин пашанын үчүн алам. Калмак канын бойлугун аткарып, калың аскер Дөгүчө, Күйүк, Чакмак жол менен кыргыздарга каршы жорукууга чыкты.
Алардын арасындағы uzun boylu, кең даалуу, тоодойдон кайган, кара төөрү, чаң түлөө баатыр кыргыздарды чапканга өзгөчө ынтызар болуп жатты. Чантууну кырып келем ачууландагы. Алтайдан келген төрт бурутка кантип Акунбешин паша алдыртып койду. Аны курганы ушул эмеспи? Ерлемсинген чаң түлөө баатыр калдай жаң жумдардын далайынын жанына алып, аскерлер менен күн чыгышка күнү түнү жол жүрүп, колуна алаштарды түк кошпой койду. Буга Жыландынын коосундагы, Чыйырчыктын тоосундагы түрк уулдары аябай нааразы болду. Алардын баарысы Байгурдун элинен. Баатырлары Жанай кары, Дөгөн уулу Макатил. Макатилден тараган сооп ишке жараган Асылбек деген эр бар. Андан тышкары элдин керегине жаралган Баймырзабек, Чалабай балбан алаштардын сыймыгы. Баймырзага тууган Ургачынын баатыры 30 жаштагы Торум кыз эркектерден кем калбай атагы Даалайга кеткен. Кытайлардын жоругунан адегенде узун бойлуу, кең даалуу, кара тоору Асылбек баатыр шектене баштады. Булар эмнени баштаганы турат, пушайман болду балбан. Алар алтындан туун аштады, аскерин армын баштады. Алаш уулу болгон акылга албай таштады. Эмнеси болсо да алакандай алашка арбактар жар болсун. Сактыкта кордук жок деп Асылбек аймагындагы баатырларды айылына чакыртып алып, кеңешип, баары Көкөтөй аксакалга бара турган болушту. Көкөтөй жалпы кыргыз сардалы, көп жашаган жан, узун бойлуу, жапса, кара тору, көк ала сакал чал. Анын жеке өзүнүн башында 7 сан, 70 000 жылкысы, 30 000 төө малы, 20 000 уyu бар бай адам. Кытайга караса да анын кандык чени бар болгондуктан Асылбек баштаган баатырлар Көкөтөйдүн айылына барышты. Элинин көрүнүктүү адамдары аны жоктоп келгенине кубанган аксакал конокторун жылуу кабыл алды. Башына ак калпак, үстүнө кызыл чепкен, буттарына кончурун кара өтүк кийген, белине жазы алтын курт тагынган Көкөтөй кызматчыларына буйрук берип, чоң семиз кара кочкорду сойдурду. Анын эти бышканча аксакалдын чоң боз үйүндө көк көрпөчөлөрдүн үстүндө ак жаздыктарга жөлөнүп отурган баатырларга кызыл гүлдүү чоң ак дастуркан жайылып, дүркүн даамдар коюлуп, суусаганын кандыруу үчүн чынарда узак кымыз сунулду. Каада салт сактап, тамактан күнгө чейин баатырлар эмне максат менен келгендигин айтышпады. Аксакал да бул тууралуу эч нерсе сурабады. Тек гана өткөн кеткен нерселер жөнүндө кеп болушуп, баары жайбаракат отурушту. Шыңга бойлуу, шыпылдап кызмат кылган жаш жигиттер дасторконду жыйнап, коноктордун алдына кымыз куюлган чымылдарды коюп, таалим кылып сыртка чыгып кеткенден кийин коноктор шашылыш келген максатын баяндай башташты. Баатыр кайрылды Көкөтөйгө мандаштоп унутулган Асылбек баатыр. Кытайлар арбып-дарбып, черүү жыйнап, өзөндү жолго салганына таамай 8 күн болду. Колуна кыргыздардан жалгыз жан кошподу. Көптүгү кара кумдай болгон буларга, катыларга душман, урунарга туу кайдан табылсын? Эмне себептен Кытайлар үрбөлөң болуп жаткандыгын түшүнө албай, алдыңызга акылдашканы келдик. Сиз деле бул окуялар жөнүндө билсеңиз керек. Ооба, оор ишкине жооп берди аксакалын сылаган Көкөтөй. Сөзүмдү уккула. Бабабыз аңыз берип айткан экен башында, алаш уулу тура албас Кытайлардын кашында. Бул аңызды биз да укканбыз, Башынекет Асылбек. Ал боюнча Бээжинди Орто Азия журтун ойрондоп,
кыргыз алат деп айтылган. Бирок мунун баары уламыш, жомок. Биз кичинекей элбиз. Ошондуктан Кытайды жеңе албайбыз. Мен да мурда ошентип ойлогон элем, мойнун алды көкөтөй. Азыр болсо оюмду таптакыр өзгөрттүм. Эмнеге? Аз күндөн бери кызыктай кабарды угуп, айран калып турамын. Кандай кабарды? Ал кабар боюнча Утуз уулу Кыргыздын оюгунан чыгыптыр, ойлуу жооп берди көкөтөй. 11 шаар даңгытты ойрон кылып чыгыптыр. Аларды башкарган 6 айлык Жакыптын баласы Манас Акунбешин Пашаны айдап сүрүп чаап алып, Талукшин шаарын талкан кылып, Жамырай жасаң Тулусту өлтүрүп, Кангайдын журтун басып, даңгыттагы дүбүрөөнү талкалап, Акунбешин канды Көркөлдөгү оргууну акыретке жибериптир. Аксакал, жомок окшогон бул кабарды сизге ким айтты? Таңдана сурады Асылбек көкөтөйдөн. Чаң куштурго ал дагы эмне деди? Манастын кылган кордугунун өчүн туугандарынан алууну жетишип, чүй боюнда алашты жийип, баарын туташ кырып салууга Кытайлар бел байлашыптыр. Оңбогон акмактар десе, сөгүндү ачуусунан өңү бозоруп кеткен Асылбек. Эми эмне кылабыз, аксакал? Кантип эле журтубузду сактап калабыз? Туугандар, жооп берди көкөтөй. Кытайдын букарасы болгонубузга кыйла заман жыл болду. Сактыкта кордук жок дегендей, өзүбүздү сактайлы. Жараткандын ажалы ашылбай тийген ок. Кытай бизге сыр айтпайт, сыр айтса да чын айтпайт. Өзүңөр байкагандай, акыркы мезгилде Кытайдын пейили бузулду. Өчүн алганга кызыгып Кытай калбасын, кыргынды бизге салбасын. Туура айтасыз, колдооданы кызарып татарган Баймырзабек. Сактанбасак зыян тартып калабыз. Ооба, сакалындагы сылай ойлуу сүйлөдү көкөтөй. Ошондуктан тиешелүү чараларды көрүп, тоодогу элдин далайы сак болуп, жол карасын. Асты барсын Караболго, Абылатын тоосуна, ортошу барсын Чыңоолго, Салман суунун узуна. Аркасы жатсын Урууга, Чакмак Үйүк белине, кабарлашкын андагы Алаш элине. Карыны кебин макул көрүп, билеги жоон балбаны, билими артык зардалы, маңдайы жайык баатыры барышкан күлсү сүйлөшүп, найзаларын үңөртү, мергендер мылтыктарын көтөрдү. Кытайдын ниети кандай экенин билүүгө, алардын арам ойлорун жокко чыгарууга бел байлап, кыргыз калың колу Панустун аскеринин артынан жөнөдү. Калмак кытайларды дүрбөлөңгө салган Арстан Манас бул учурда көк жаңырган чуу, тунук кашка суу менен каран салып калмакка, Панус хандын өкүмүн колдон келсе алмакка, Акунбешин хандын качкан 600 000 колун кууп, Ташкентти көздөй бара жатты. Кол салан аттуу сууга келгенде, кеч келгендиктен Манас токтоп, аскерини эс алууга буйрук берди. Акунбешиндин колу учурдан пайдаланып, эс алууну ойлоп койбостон алдартын карабай качты. Панустун аскерин жеткенде гана алардын көңүлү тынып, тунушту, атынан түшүп көрүшүп, чокунушуп турушту. Калмактар Панустун аскерлерине Манастын кылган кордугун айтышты. Арбын эле колубуз, аскердин көбүн кырдырып, качып кетип, канча жан кайнады биздин шорубуз. Абалкы аскер мол, 13-100 000 кол эле аран келип турабыз, 600 000 кишибиз. Атыш менен уруштан абдан бүтүп ишибиз деп арызын айтып чуркурап, Акунбешиндин аскери зар ыйлады буркурап. Салман сууга таянып, жайнаган Панустун аскери ошондо кыргыздарга ого өтөрө чөшүп, ойго тоого жабылып, согушка даярдана башташты.
3 күндөн кийин Манастын аскери да Салман сууга жетип келип, 10 күн жай алып эс алды. Дем алып бүткөндөн кийин Панускандын кызыл туусу калкылдап көтөрүлүп, калмактар Кыргызстанга карай жөнөштү. Аларга жетип келгенден кийин тараптар балбандардын таймашын өткөргөн болушту. Калмактардан Эрөөлгө акчалуу атын минип, узун бойлуу, алып денелүү, тоголок беттүү, кызыл жүздүү көдөң балбан чыкты. Анын жаалдаган түрүн көрүп, үркүрөгөн добушун угуп, казак, кыргыз алаштын ыраңдары бузулуп, эч кимис калмакка каршы чыкканга даай албады. Ошондо Бакай атка камчы салып, жетип барды ага акырып. Эрөөл башталганда көдөң кыргыздын найза менен салды. Бакай түпөккө жакын жерин түшүрө чапканда калмактын найзасы каскак болуп калды. Куралында кемтик болуп калганы көдөңдүн үрөйүн учурду. Ал жанталашып коргоно баштаганда Бакай каскакты кылыч менен урду. Калмактын куралынын быт жыты чыгып, ал 6 бөлүнүп кетти. Колунда эч нерсе калбаган көдөң ээринен курс алганга аракет кылды. Буга мүмкүнчүлүк бербей, Бакай анын башына кылыч менен салды. Кашына кан төгүлгөн калмак өжөрлөнүп, калкан менен туулган оңдоп башка кийинип, кыргызга күрсү салды. Бирок анысы жаздым кетип, минген аттын тизесине тийди. Оорудан каттуу кишенеген анын аты кетти сөкүлгөп, Антургулдун этеги башына кетти төрүлүп. Аты жерге кулаганда калмактын башы жерге тыгылды. Ордунан тура калган шамбыл алачаң, кызыл ала кан болгон көдөңгө Бакай назар салганда калмак кайрадан чалкасынан кулады. Кайтып өйдө турганча Бакай суурма болуп курт кылычы менен калмакка сукан тартып салды. Тебетейдин ордуна башы түштү бул жакка, чыймырган көдөңдүн денеси калды тигил жакка. Антурган каапыр келгин, душманын жеңгенине кубанган Бакай айгай салып акырды, майдан жерде бакырды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен кайрадан жолугушканча коштошсом, саламатта болуңар.